Musulmanды урматтоо 25. Анас бин Малик радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям айтат: Эгерде Алла Таала мусулман пендени денесин оору менен сынаса, Алла Таала периштелерге мунун ден соолугу жакшы учурда кылган амалдарынын сообун үзбөй жаза бергиле, дейт. Эгер Алла Таала аны айыктырса, анда аны күнөөлөрдөн аруу кылып тазалаганы. А эгер жанын алса, аны кечирип ырайымына бөлөгөнү. Анас бин Малик радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям айтат: Эгерде Алла Таала мусулман пендени денесин оору менен сынаса, Алла Таала периштелерге мунун ден соолугу жакшы учурда кылган амалдарынын сообун үзбөй жаза бергиле, дейт. Эгер Алла Таала аны айыктырса, анда аны күнөөлөрдөн аруу кылып тазалаганы. А эгер жанын алса, аны кечирип ырайымына бөлөгөнү. Анас бин Малик радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям айтат: Эгерде Алла Таала мусулман пендени денесин оору менен сынаса, Алла Таала периштелерге мунун ден соолугу жакшы учурда кылган амалдарынын сообун үзбөй жаза бергиле, дейт. Эгер Алла Таала аны айыктырса, анда аны күнөөлөрдөн аруу кылып тазалаганы. А эгер жанын алса, аны кечирип ырайымына бөлөгөнү. Абу Я'ля.